1911-жылы чоң бир зилзала болбоду беле. Кемин жетирөө деп коебуз. Ошондо анын очогунда 11 балга жеткен силкинүү болгон. Көчөкү мурдагы жетирөө так ошо очокто кайтарылды. Бирок ал мындай жөнөкөй эле көрүнүш деп койсом болот да. Эмне дегенде биринин очогунун үстүндө башка жетирөөлөр деле, майда жетирөөлөр деле боло берет. Бирок кээ бирлер мындай ойлойт экен, бул деген бул очокто болсо келеркиде дагы эле чоң жетирөө болор экен деп. Негизи мисалы ошо казак сейсмологдордун бирөө ошентип айтыптыр да, бул деген баягы кеминин очогу активизировался, ошондуктан күтүш керек катуу жетирөө. Мен ага каршымын. Андай заключенияга ага деген эң чоң бир илим керек да, изилдөө керек. Бирок кандай изилдөөлөр өткөрүлгөн жок. Ал биринчиден, экинчиден чоң катуу жетирөө болуш үчүн тектоникалык чыңалуулар токтолуш керек. 100 жыл эле өттү. Жанакындай биз айткан кемин жетирөөсүнө окшошкон жетирөө үчүн буларга жок дегенде 3000, 4000 жыл керек ошондой чыңалуулар топтолуш үчүн. Ошондуктан мен биздин Кыргызстан жарандарына кайгылайын дедим эле. Эч мындай коркунуч жок, катуу жетирөө болбойт. Көп болуп атат деген туура эмес. Эмне дегенде жанакы мурунку жетирөө ал деген Кытайдын территориясында болгон. Биздин территорияда эмес. Кытайдын жанакы канчанчы числодо болду? Ал бияка келген толкундар. Бул биз айтып аткан жетирөө ал деген очогу биздин территорияда болчу. Ошон үчүн кээ бирлер тиякта болду, биякта болду. Ошон үчүн көбүрөөк болуп атат деп сезилет. Бирок ал туура эмес имиш. Байланыштырган туура эмес. Байланышкан жок, байланышы жок. Эч кандай байланыш жок. Эмне дегенде аралыгы жок дегенде 400 чакырым. 400 чакырымга эч кандай тектоникалык чыңалуулар бере албайт, тарап албайт дегендей.